ажылыкка барганда, Арафат тоосуна чыкканда дуа кабыл болот дейт. Ошол күнү шунчалык дуа кылат адамдар, ыйлап тынбастан дуа кылышат. Мисалы күн огондон баштап күн батканга чейин да. Анан ошол ажыга, умрага барарда мурда кичине даярданыш керек экен да туугандар. Даярданып, бул ажылык өзү эмне, умра деген эмне, даярданып, şu dualar жөнүндө да маалымат алыш керек. Менин бир досум бар, ошол ажыга барып калдык дейт, Арафат күнү дуа кылыш керек, үлгүрүп калыш керек. Ушунчалык ыйлап дуа кылып атсам, жаныма бир чал отуруп алып дейт, балам, эмне ыйлайсың, бир жериң ооруп атабы деп. Жаман иш айтты дейт баягы жердечи. Же өзү дуа кылбайт, же мага дуа кылдырбайт дейт баягы жердечи. Аксакал дуа кылыңыз, ыйлап дуа кылыңыз, дуа кабыл боло турган күн десең, макул деп жөн эле ыйласам, балам, эмне ыйлайсың, бир жериң ооруп атабы? Доктор чакырайм, эле кайыр иш айтты дейт баягы жерде. Көрбөйсүздөр, демек, ошо кайсы убакытта дуа кабыл болот. Ошолорду билип алып, ошол убакытты биз пайдаланышыбыз керек да баягы жерде.